Çok сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Сиздин каардуу сотуңузга, жазаңызга келе турган адамдардан элек. Бирок бардыгыбызга бизге өз сүйүүңүз менен, ырайымыңыз менен Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан биз сотко, жазага тартылбай тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, бир гана өз ырайымыңыз менен бизге куткарылуу берип, өз балдарыңыз кылып түбөлүк асман падышачылыгына бара турган даңктуу үмүт бергениңиз үчүн бардыгына ыраазыбыз. Бул дүйнөдө чыныгы бакыт дагы, чыныгы эркиндик дагы жок экенин билебиз. Бирок чынында биздин жүрөктөрүбүздө түбөлүк бакытты, эркиндикти бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, баарлашууда бир болушубуз үчүн бул жерге чогулдук. Коронавирус бул илдеттин азабынан бардыгыбыз бир жерде чогула албасак дагы, онлайн аркылуу бул сөздү угуп жаткан бардык адамдарга Кудай өзүңүз жардамыңызды берип, алардын кылган иштерине жараша өз ырайымыңызды мол кылып төгүп бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындарга дагы Кудай өзүңүз жетектеп, кимде ким кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп жаткан болсо, ошол кыйынчылыктарга токтоп калбастан, жакшы кабарды мындан дары дагы көптөгөн адамдарга жеткире тургандай кылып, аларга керектелүүчү акылмандыкты, ыйык рухтун күчүн, бардык шарттарды бизге түзүп берип, көптөгөн адамдарга жакшы кабарды таркатуунун негизинде көптөгөн адамдар сизге кайрылып келишине жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга ден соолук берип, ден соолугун чыңдап, кимде ким алсыз болгон болсо, алардын ишемдерин бекемдеп, бир да кадам адашып сизден алыстабагандай болсун. Коронавирус бул илдетти батырактан бүтүп, биз мурункудай эркин түрдө баарлашууда болуп, биримдикте жакшы кабарды тарката тургандай кылып, бизге ошол күндү уруксат беришиңизди чын дилибизден суранабыз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачыктап, айкындап көрсөтүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирүү менен бул саатта дагы бизге керектелүүчү сөзүңүздү уруксаат бериңиз. Биздин алсыз жашообузду өз мойнуңузга алган Кудай, мындан дагы кереметтүү күчүңүз менен, өз сөзүңүз менен бизди бекемдеп, сиздин сөзүңүздү туура айырмалап биле тургандай кылып, бизге кайраттуулукту, күч кубатты беришиңизди суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырдуугалы.
Рахмат. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Биринчи Жакан китеби, 4-бөлүм. Биринчи Жакан китеби, 4-бөлүм, 10-аяттан 13-аятка чейин окуйбуз. Биринчи Жакан, 4-бөлүм, 10-дан 11-аят, 13-аятка чейин. Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Кудайдын ичинде жашап жатканыбызды жана анын биздин ичибизде жашап жатканын бизге берген руху аркылуу билебиз. Ушуга чейин окуйбуз. Биз Кудайга ишенип, Кудайдын бизге берген ырайымына ээ болгонубуз, аны таанып билгенибиз, куткарылууга ээ болгонубуз жөнүндөгү чындык. Дүйнөгө жаралганыбыздан бери мындан башка таң калыштуу иш жок. Эгерде чынында адам куткарылган болсо, бул дүйнөдө жашап жаткан куткарылбаган адам боло турган болсо, анын жашоосунда бир гана кайгы, капа, кыйынчылык, коркунучта жашайт да, анын жыйынтыгында түбөлүк тозокко барып түшмөк. Бирок бизди сүйгөн Кудайдын улуу сүйүүсү аркылуу биз аны таанып биле электе эле бизди куткарып алыш үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн аны ырайым курмандыгы катары берди. Биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, өлүмдөн өмүргө өтө тургандай кылып, биз үчүн ал тирилди. Асманга көтөрүлгөндөн кийин азыркы учурда дагы биз үчүн Кудайдын алдында өтүнүч менен бардык куткарылган адамдар биз үчүн сыйынып тургандыгына биз ишенебиз. Ыйсага ишенгенибиз, Ыйсанын биз үчүн аткарган ишине ишенгенибиз. Ыйса биз үчүн кандай ишти аткарды эле? Бул дүйнөгө келип, биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын өз мойнуна алгандыктан эми Кудай аларды кайрадан эстебейм дейт. Биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирилгендигине биз ишенебиз. Ал өзүнүн тирилүүсү менен кайрадан бизди Кудайдын балдары боло тургандай кылып, түбөлүктүү үмүт алып келгенине дагы ишенебиз. Эми куткарылган адамдар мындан аркы жашоосун кандайча жашашы керек, ошол дагы өтө маанилүү болуп саналат. Куткарылбаган адамдарга окшоп, үмүтсүз, бул дүйнөнүн күнөөгө байланышкан, жалган нерсеге байланышкан, кыйналган жашоодо жашаш үчүн эмес, анан жыйынтыгында бейишке алып кетейин деп ал үчүн бизди куткара алган жок. Куткарылган адам мындан аркы жашоосунда Кудайдын татыктуу балдары катары жашоо менен жашашы керек. Куткарылган адамдардын жашоосу кандай жашоо? Көптөгөн адамдар ойлогондой, ал диний жашоо эмес. Мурунку жумага чейин мен сиздерге кайталап айтып келе жатам. Теңирдин ичиндеги жашоо. Кыскача сөз менен айта турган болсок, Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендиги жөнүндө биз сиздер менен чогуу үйрөнүп келе жатабыз.
куткарылууга ээ болгондон кийин биз ишенген нерсе бул Теңир биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын кечирди. Ошол эле учурда Кудай эми менин ичимде экендигине мен ишенем. Жакан 14-бөлүм 20-аятта силер менин ичимде экениңерди, мен силердин ичиңерде экенимди ошол күнү түшүнөсүңөр. Ар бир адамдын жеке куткарылган күнү бар. Качан ал куткарылууга Кудайга ишенген күнү, ошол күндөн тарта Кудай ыйык рух менен анын ичинде жашай баштайт. Ошол ырайымды таанып билип ишене тургандай кылып ыйык рух биздин ичибизде иштейт. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта Кудай бизге эмне берген билишибиз үчүн бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Кудайдын ырайымын таанып билишибиз үчүн ыйык рух келди. Биз аны кабыл алып, ишене тургандай кылып, эми ошол рух биздин ичибизде жашайт. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 17-аятта Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Кудайдын, Теңирдин руху же болбосо ыйык рух ал бир. Теңир менен бириккен адам ал бир рух болот дагы аны айырмалап ажыратууга мүмкүн эмес. Аны адамдык билим менен билүүгө мүмкүн эмес. Кудайдын сөзүндө кандай жазылган болсо, биз ошондой ишенишибиз керекпиз. Биздин оюбуз, биздин билимибиз менен түшүнө турган нерселер башка. Андан сырткары бул дүйнөнүн билими менен, илими менен таанып биле албаган нерселер. Ошондуктан биз өзүбүздүн оюбузга басым жасап, ага ишенүүгө аракет кылуудан дагы Кудайдын сөзү боюнча ишенишибиз керекпиз. Куткарылгандан кийин ыйык рух Кудай өзү менин ичимде жашагандыгын билишим керек. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аятта же силер эмне денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадаткана экенин билбейсиңерби? Сөзсүз түрдө билишибиз керекпиз. Эгерде билбесек, анда кайрадан эле бул денеде күнөө кетирсек, күнөө кетирип алабыз. Ыйык рух бар экендигин билбеген болсок, анда биз кайра эле жалгызсырап, бул дүйнөнүн нерсесине көз артып, коркунуч жашоодо жашап калабыз. Мени куткарып алган Кудай тетиги бир алыс жакта эмес, менин ичимде экендигин таанып билгенде, мындан дагы таң калыштуу керемет иш жок. Анткени Теңир өзү биздин сүйүүбүз, биздин жашообуз, биздин өмүрүбүз, биздин үмүтүбүз болду. Мындан аркы жашоомду башкара ала турган башкаруучу болду. Мына так Кудай, ошол Кудай каякта? Кудай менин ичимде. Кудайдын бизге берген убадасы, силердин ичиңерде жашайм деген. Биз буну түшүнбөй койдук деп Кудайдын убадасынан шек келтирсек болобу? Кудайдын бизге куткарылуу бергенине дагы ишенебиз. Ошол эле учурда ыйык рухка ээ болгонубузга дагы ишенебиз. Римдиктер 8-бөлүм 9-аятта кимдин ичинде рух, кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Машаякчы деген сөз эмнени билдирет? Кимдин ичинде Машаяк жашаган болсо, Машаяктын руху болсо, ал Машаякчы деп аталат. Ошол себептер менен Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта эми мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Айкаш жыгачка мен үчүн кадалды деген сөз эмне? Менин каалоом, менин оюм, менин пландарым, ошолордун баардыгы айкаш жыгачка кадалган учурда баардыгы кадалып жок болгон. Азыр дагы каалоо болбогон менен адам өлгөндөн кийин баардыгы жок болот.
Бул дүйнөдө жашап жаткан адамдардын жашоосунда көптөгөн пландар, ойлор, каалоолор болушу мүмкүн, бирок өлгөндөн кийин баардыгы тынч болот. Мисалы үчүн мүрзөдө кандайдыр бир каалоо, тилек дагы жок. Ошондой сыяктуу эле биздин денебизде азыр биз жашап жатабыз. Куткарылган адамдар дагы азыр менин оюм, менин пландарым, менин каалоолорум баардыгы айкаш-чыгачка кадалган ыйса менен чогуу кадалган. Эмне үчүн анткени айкаш-чыгачка кадалган ыйса менен мен дагы чогуу өлүп кайрадан тирилдим. Менин ичимде жашаган ким? Машаяк өзү. Эмне үчүн? Анткени ал менин өмүрүм болду. Менин жашоомдун кожоюну болду. Менин өмүрүм болду. Мисалы үчүн бул дүйнөдө автоунаа болобу, же болбосо үй болобу? Эгерде ошону бирөөгө сата турган болсом, анда мага таандык болгон жеке менчик укугу менде эмес, ошол жаңы сатып алган адамга өтөт. Менин ичиндеги, менин жашоомдун баардык кожоюну, башчысы эми Теңир болуп саналат. Менин жашоом толугу менен Кудайдын өзүнө өткөндүктөн эми менин башкаруучум, менин жашоомдун кожоюну ал Теңир болуп саналат. Эмне үчүн Теңир деп аны атайбыз? Теңир деген сөздүн мааниси башыбызда өйдө көтөрүп жүрүүнү билдирет. Анткени бүт жашоомдун кожоюну, башчысы ал Теңир өзү болуп саналат. Лука 6-бөлүмдө Ыйса эмне деп айтат? Эмнеге силер мени Теңир, Теңир деп чакырасыңар дагы айтканымды кылбайсыңар? Оозуңар менен Теңир, Теңир дейсиңер, бирок мен айтканды аткарбайсыңар. Теңир бул падыша катары, кожоюн катары, падышалардын падышасы, мени башкаруучу Кудай Теңир. Эми мен жашасам да, өлсөм дагы, бир гана Кудай сиздин эркиңиз болсун, анткени мен сизге таандык адаммын. Мына ошол биздин жашообуз, руханий жашообуздун негизи болуп саналат. Мен анын ичинде, ал менин ичимде бар экендигин билишибиз керекпиз. Андан сырткары куткарылган адамдардын ичинде бир коомдо Кудай чогуу бар. Матай 18-бөлүмдө кайсы жерде менин ысым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. Бул эмнени билдирет? Жыйын деген ал адам жалгыз болгондо жыйын боло албайт. Эң жок дегенде 2-3 адам болушу керек. Теңирдин ысымы менен чогулган 2-3 адам. Ыйса Машаяктын эркин аткарышы үчүн чогулган адамдар. Биз Кудайдын астында тизе бөгө турган адамдарбыз, Кудайга табына турган адамдарбыз. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдар дагы мен тиземди бүктүм. Же болбосо Кудайга толугу менен өзүмдү табыштадым. Анткени ал менин башкаруучум, ал менин даңкым. Өзүн толугу менен Кудайга арнаган 2-3 адамдын арасында мен дагы чогумун дейт. 2-Корунтуктар 6-бөлүм 16-аятта алардын арасына жайгашып, алардын арасында жүрөм, алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. Куткарылгандан кийин мен жалгыз эмесмин. Жалгыз болуп туруп Кудай үчүн бир нерсе аткаруу өтө кыйын. Колумдан бир нерсе келиши мүмкүн, бирок көп эле нерсе жалгыз менин колумдан келе бербейт. Качан куткарылган адамдар биримдикте чогуу болгон учурда гана, мисалы үчүн кичинекей бала жаңы төрөлгөндө ал жалгыз болбойт да. Аны төрөгөн апасы бар, атасы, байкеси, эжеси, тайкеси, тайжеси,
каны менен байланышкан туугандары бар болгон сыяктуудай эле куткарылгандан кийин руханий жашоодо мен жалгыз эмесмин. Менин дагы бир туугандарым бар. Ошол бир коомдун ичинде мен бар экендигимди түшүнүшүм керек. Ошондо гана Кудай биздин Кудай болот дагы, биз анын эли болуп саналабыз. Ыйса ал биздин башыбыз. Ал эми куткарылган адамдар бардыгы биригип бир денени түзөт. 1-Корунтуктар 12-бөлүм 27-аятта силер Машаяктын денесисиңер. Өз алдынча алганда ар бириңер бул дененин мүчөлөрүсүңөр. Ар бир дененин мүчөлөрүсүңөр. Мисалы үчүн бир манжа өз алдынча бөлүнүп турганда аны дене деп айтууга мүмкүн эмес. Качан манжа ошол колго жабышып биригип турганда гана ал дене деп аталат. Бардыгыбыз биримдикте биригип бир Кудайдын жыйынын түзөбүз. Ошондо гана Кудай биз аркылуу иштейт. Бул жашыруун сыр деп айтылат. Бирок ошол эле учурда чыныгы факт, чындык болуп саналат. Кудайдын ибадатканасы экениңерди, ичиңерде Кудайдын руху жашаарын билбейсиңерби деп 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө дагы жазылат. Аны болсо куткарылган адамдардын коомун айтат, жамаатын. Бул жашыруун сыр болгону менен машаякчылар, куткарылган адамдар сөзсүз түрдө буну билиши керек. Куткарылгандан кийин силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Жакан 15-бөлүм 3-4 аятта айткан Ыйсанын сөздөрү мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар деп айтат. Мисалы үчүн бир чоң калың жүзүм багы бар дагы, андан кийин бир эле ошол баг эмес, адан чыккан көптөгөн сабактар бар, бутак бар. Мен дагы ошол бутакка, сабакка бириккен бутакмын. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Куткарылган адамдар Кудайдын даңкы үчүн, жашашы үчүн, көптөгөн өз жемиштерин алып келиш үчүн ал өзү жашаганда жеке жашоосу менен эч нерсе алып келе албайт. Качан гана биз Теңирдин ичинде болгондо гана көптөгөн жемиштерди алып келе алабыз. Анткени биз Кудайсыз эч нерсе кыла албай тургандыгыбызды дагы туура түшүнүшүбүз керекпиз. Бул философиялык же болбосо логикалык теория эмес, бул чындык болуп саналат. Теңирдин ичиндеги жашоо. Бул жогорудан төрөлгөн адамдар, Кудайдын сүйүүсү менен, Кудайдын өмүрү менен бир үмүткө чакырылган адамдар, бир максатты көздөй умтулган адамдардын коому же болбосо жамааты деп айтылат. Мына так ошол жамааттын ичинде мен бар экендигимди туура билишим керекмин. Бул чындыкты бардык эле адамдар биле беришпейт, анткени бул Кудайдын жашыруун сыры болгондуктан. Качан бул нерсени таанып билген адам гана ал нерсени түшүнө алат. Биз сиздер менен окуп кеткен 1-Жакан 4-бөлүмдө дагы ошол мазмундагы сөздөр айтылат. 1-Жакан 4-бөлүм 10-аят. Мен сиздерге кайрадан окуп берейин. Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Мына сүйүү деген мындай деп басым жасалат. Сүйүү деген эмне? Биз Кудайды сүйгөн жокпуз. Биз Кудайды таанып биле элек деле. Римдиктер 5-бөлүм 6-аятта биз алсыз кезде эле Машаяк Кудайсыздар үчүн өлгөн. Биз алсыз болгон учурда, Кудайдын эркин аткара албаган учурда, күнөөкөр болуп жашап жаткан учурда Машаяк биз үчүн өлгөн. Алсыз адамдар үчүн, күнөөкөр адамдар үчүн.
Римдиктер 5-бөлüm 8-аятта Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде эле биз үчүн өлгөн. Ошону менен бизге болгон өзүнүн сүйүүсүн далилдеди. Күнөөкөр деген сөздүн мааниси эмне? Кудайдан алыстап, кудайсыз адамдар менен чогуу жашаган. Биз күнөөкөр кезибизде эле Машаяк биз үчүн өлүп, Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеп койгон. Кудай бизди канчалык сүйгөндүгүн далилдеген. Римдиктер 5-бөлüm 10-аятта Кудайдын душманы болуп турган учурда ал өзүнүн уулу аркылуу бизге куткарылуу алып келди. Биз алсыз болгон учурда, Кудайды таанып биле электе эле күнөөкөр болуп жашаган учурда, душман катары жашаган учурда Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү дагы душман болгон бизди Кудай менен элдештириш үчүн. Ошол чындыкка биз ишенген адамдарбыз. Андан сырткары Кудай бизди 11-аятта сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, сүйүктүүлөрүм деген сөз өтө көп кездешилет. Куткарылган адамдарга кайрылып айтылган сөздөр. Кудай бизди ушундай сүйсө, Кудайдын бизге болгон сүйүүсүнө ээ болгон адамдар Кудайга кайрадан өз сүйүүсүн арнашы керек. Сүйүүгө жараша реакцияларды көргөзүшү керек. Мисал үчүн ата-энеси баласын сүйгөн болсо, баласы кандайдыр бир эржеткенде ата-энесин сүйө баштайт. Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. 1-Жакан 4-бөлüm 19-аятта ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Экрандан көрсөтүп койсоңор жакшы болмок. 1-Жакан 4-бөлüm 19-аятта. Биз Кудайды сүйгөнүбүз, ал бизди биринчиден сүйгөндүктөн. Дагы деле көрсөтпөй атышат эмнегедир. Биз Кудайды сүйөбүзбү? Эмне үчүн? Анткени ал бизди биринчи сүйгөндүктөн. Кудай мени сүйдү дагы, мен дагы аны сүйөм. Мени куткарып алган Машаяк мен үчүн айкаш-жыгачка кадалган деп ырдалат. Биз Кудайды сүйөбүз. Кудайдын бизге болгон сүйүүсү өтө улуу, бирок биздин сүйүүбүз өтө кичинекей. Бирок кандай болбосун, биз Ыйса Машаяк биз үчүн өз жанын берип өлгөндүгүн биз билебиз. Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Анда биз да бири-бирибизди сүйгөнүбүз туура болот. Бул сөзсүз түрдө аткарыла турган нерсе Кудайдын сүйүүсүнө болгон биздин реакциябыз катары көрсөтүлүшү керек. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз, анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. 1-Жакан 4-бөлüm 20-аятта ким Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы болот. Анткени өз көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Көзгө көрүнбөгөн Кудайды сүйгөнү бир туугандарына болгон сүйүүсү аркылуу билинет. Жакан 13-бөлüm 34-аятта дагы Атам мени кандай сүйсө, мен силерди да ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун.
Силерге осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Кудайга болгон сүйүүбүз, бир туугандарга болгон сүйүүбүз, бир туугандар жеткилең болгондугу үчүн сүйөбүзбү? Биз алсыз кезде, күнөөкөр кезде, Кудайдын астында душман болгон учурда бизди сүйбөдү беле? Бирок куткарылган адамдар дагы азыр жеткилең эмес. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө акылынан бир аз алжып калган кемпир бар, чоң апа бар. Андан кийин өтө каардуу чоң ата бар. Атасы, апасы бар. Эжеси, байкеси, тил укпаган кичинекей бөбөгү бар. Дагы памперс кийип турган эң кичинекей баласы бар. Аларды бирден тандап сүйөбү? Эч кандай көйгөй жаралбайт. Кандай проблемалар болбосун, бардыгын бирдей сүйүшөт. Эмне үчүн? Анткени бир үй бүлө болгондуктан. Кээ бир адамдар бири-бирине жаккан адамдарга гана жакын болушат. Ошол сүйүү болуп саналабы? Өзүнө жакпаган адамдарды четке кагып коюп, четтетип, аны бул дүйнөнүн адамдары дагы өтө жакшы кылышат. Биз өзүбүзгө жаккан, жүрөгүбүзгө жакын адамдарды гана тандап алып сүйөбүзбү? Жок, ал адамдык сүйүү. Же Кудай бизди ошентип тандап сүйүп алды беле? Куткарылгандан кийин дагы биз алсызбыз. Бирок бизди Кудай өзгөрүүсүз ошол эле улуу сүйүүсү менен сүйөт. Ата энеси балдарын бирдей сүйөт. Эмне үчүн? Анткени баары алардын балдары болгондуктан алсыздарын көбүрөөк сүйөт. Апасы тил укпаган, алсыз баласы боло турган болсо, аны көбүрөөк сүйөт, көбүрөөк жардамын берет. Силерден суранып кетээрим, эч качан бири-бириңерден бөлүнүп, өз алдыңарча жүрөгүңөр жакын адамдарды сүйбөгүлө. Анткени мен силерди кандай сүйсөм, силер да бири-бириңерди ошол сүйүү менен сүйгүлө. Биз качан көйгөйлөрдө, күнөөкөр жашоодо жашап жаткан учурда Кудай бизди биринчиден сүйүп алган. Анын сүйүүсү океандай. Океан суусу эмне? Бардык сууну өзүнө алат дагы анан тазалайт. Кудайдын сүйүүсү менен бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Ошол Машаякчынын чыныгы жашоосу болуп саналат. Ошол эле 1-Жакан 4-бөлүм 12-аятта Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Муса Кудайды көргөсү келген, анан кийин Кудай сенин жүзүңдү көрөйүнчү дегенде айтат, менин жүзүмдү көрүүгө болбойт. Анткени менин жүзүмдү көргөн адам тирүү калбайт, өлүп калат. Мени көрбөй турганда кылып, арткы кебетемди гана бир аз көрөсүң деген сөздөр да бар. Өтө кызыктуу сөздөр. Бирок чынында эч ким эч качан Кудайды көргөн эмес. Анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Кудай биз Кудайды көрбөсөк, анда Кудай каякта? Эгерде биз бири-бирибизди сүйө турган болсок, анда ал биздин ичибизде, сүйүктүүлөрдүн арасында. Бири-бирин сүйгөн адамдар кандай? Бир сүйүүнү түшүнүп, бир үмүткө умтулуп жашаган адамдар.
Машаяк менин ичимде болгондуктан мен дагы Кудайды сүйө ала турган адамдардын ичинде Кудай өзү бар. Эмне үчүн анткени сүйүү бул өмүр, сүйүү бул күч. Ошондуктан биз бири-бирибизди сүйө турган болсок, анда Кудай биздин ичибизде жашаган болот. Жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Акырындык менен анын сүйүүсү жеткилең болот. Кудай өзү жеткилең, анын сүйүүсү жеткилең, абсолюттук, шартсыз сүйүү, түбөлүккө калчу сүйүү. Бирок анын сүйүүсүн кичинекей бир бөлүгүн гана билебиз. Кудайдын сүйүүсү биздин ичибизде жеткилең болот. Рухка толгула деген сөз дагы Кудайдын сөзү менен, Кудайдын сүйүүсү менен толукталгыла. Кудайдын сүйүүсү ал машаякчынын мүнөзү, табияты болушу керек. 1-Корунтуктар 13-бөлүм 4-аяттан 7-аятка чейин сүйүү жөнүндө жазылат. Сүйүү чыдамдуу, боорукер, сүйүү жөнүндө айтылат, түшүндүрүлөт. Бул эмне? Машаякчылардын мүнөзү так ушундай болушу керек. 1-Жахан 4-бөлүм 16-аятта Кудай сүйүү. Кудай адамдын бейнесин кийип келген ким? Ал Иса Машаяк. Кудайдын сүйүүсүн далилдеш үчүн келген. Иса Машаяктын ою, Иса Машаяктын сөзү, бардык нерсеси Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн күбөлөндүргөн. Эгерде биз дагы бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт дагы, биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү болот. Бир аял, бир эркек менен жолугуп, сүйүшөт, анан экөө үйлөнгөнгө чейин ар кандай шарттарда жашап келишкен, алардын мүнөздөрү да башка, экөө такыр эле башка, бирок экөө бири-бирине болгон сүйүүсү аркылуу биримдикке боло алышты. Бирок окшош болгонго караганда окшошпогон нерселер өтө көп. Ошондуктан кийин айтат, мен мунусун дагы көрбөй, билбей үйлөнүптүрмүн деп. Бир нерсе чоң энеден сурасаң, абышкаңыз кандай десе, абышка менин душманым дейт. Канча жыл жашап, анан дагы деле душман бойдон кала береби? Кантип өз абышкаңызды душман дейсиз? Мен силерге кээде айтып келем, Кореяда мындай нерсени көрүүгө мүмкүн эмес, бирок Америка же болбосо Европа мамлекеттерин карасаңыздар, жаштар бири-бирине чапташып алып, өбүшүп отурушат элдердин көз алдында. Чынында эле ошол сүйүү бир нече күндөн кийин кайра бири-биринен ажырап кетет экен. Чындыгындагы жеткилең сүйүү. Бирок бул дүйнөнүн сүйүүсү ал денедеги сүйүү. Убакыт өткөн сайын бири-бирин биле баштайт. Жакшы көрөт, жек көрөт. Бири-бирин сүйүп, эми улгайган абышка кемпир болот дагы балдарын бардыгын бөлүп, андан кийин чач агарганга чейин экөө жалгыз калат. Кемпир чал экөө отуруп алып паркта мурункудай кол кармашып, бири-бирине жылмайып, ар кандай сөздөрдү айтып келишет. Корейцтер уялгандыктан андай нерселерди көп кылышпайт. Бирок Америкага барсаң,
картайган менен ошондой нерселерди көрүүгө болот. Ал денедеги сүйүү, сезимтал сүйүү, андан дагы ашык, андан дагы артык жеткилең сүйүү, Кудайдын сүйүүсү. Ошондой эле биз бири-бирибизди сүйө турган болсок, Кудайдын сүйүүсү биздин ичибизде жеткилең болот. Ошондо гана мен жалгыз өсүп жетишкендиктерге жетишпестен, качан мен чогуу биримдикте болгондо гана ошол сүйүү жеткилең болот. Эч адамды сүйбөй туруп эле сүйүү жөнүндө китепти эле окуй бере турган болсо, сүйүү эмне экендигин түшүнөбү адам? Мисалы үчүн, үлгүлүү айдоочу болуш үчүн эгер эшиктин туткасын бекитип, аны бир нече жолу өздөштүрүп алып эле, анан мындай май куюш керек, тигиндей деп эле анан кийин жакшы айдоочу болуп чыга алабы? Үлгүлүү айдоочу болуп калабы ошондой? Бир нерсени билди деп эле. Жок. Баардык нерсени иш жүзүндө аткарып көрүшү керек. Моторду биринчиден машинаны от алдырып, мотор каякта жайгашат аны көрүп, кандайдыр бир кырсыкка учурап калган учурда кандай кылыш керек, кандай оңдош керек, ошолорду билиши керек. Бир нече жыл тажрыйбасынан кийин гана ал үлгүлүү айдоочу болот. Ошондой сыяктуу эле сүйүү дагы убакыт өткөн сайын, убакыттын өтүшү менен сүйүү кандай сүйүү экендигин биле баштайт адам. Бирок адамдар кандай кылышат? Бир аз эле өзүнө жакпай калса, аны жек көрөт, урушат. Качан алар жетишет болду экен? Кудай сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Акырындык менен. Ньютон көптөгөн окумуштуулардын астында айтат. Мен Кудайды таанып билгеним. Кичинекей бала деңизде кандайдыр бир ракушканын кабыгын таап алган менен барабар. Менин астымда чоң деңиз турат. Мен дагы Кудайды көп таанып биле элекмин. Бирок мен таанып билген чындык Кудай бул дүйнөнү жараткан, жаратуучу Кудай. Бирок менин таанып билген билимим бул кичинекей деңиз кабыгы гана. Азыр окумуштуулардын жолбосу илим ушунчалык өнүгүп келе жатат, бирок адамдар бир кичинекей кумурска жарата алабы? Жолбосо урук жерге түшүп, ал өлүп кандайча өсүмдүк пайда болуп чыгат дагы анан кийин жемиш пайда болот. Ошонун баарын изилдеп чыгыштыбы? Адам баласынын таанып билген билими кичинекей гана. Акырындык менен бирден биле баштайт. Биз дагы Кудайды дагы акырындык менен азыр эми таанып келе жатабыз деп айтсак болот. Эң негизги чындык Кудай бизди куткарып алды. Эми Кудай биздин ичибизде жашайт деген сөз. Куткарылган адам Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адамдар менен Кудайдын денеси болгон ошол денедеги бир мүчө катары чогуу болгону.
Жыйындын ичинде болуу бул теңирдин ичинде болгон жашоосу. 13-аят. Кудайдын ичинде жашап жатканыбызды жана анын биздин ичибизде жашап жатканын бизге берген руху аркылуу билебиз. Кудай бизге ыйык рухту бергендиктен ошол берилген рух аркылуу ал биздин ичибизде жашай тургандыгын билебиз. Ыйык рух бизге ошол чындыкты ачыктап берет, күбөлөндүрүп берет, биз ишене тургандай кылып. Биз эмнени таанып билсек, эмнеге ишенсек, анын бардыгы ыйык рухтун жетеги менен аткарылат. Ошол рух жок боло турган болсо, анда биз Кудайга теңир деп да кайрыла албайт болчубуз. Таанып биле албайт дагы болчубуз. Кудайдын ырайымын таанып билишибиз үчүн бардыгыбыз биримдикте бир экендигибизди түшүндүрүш үчүн теңир биздин ичибизде экендиги жөнүндө рух күбөлөндүрөт. Ошондуктан жыйын Кудайдын сүйүүсү бар, Кудайдын өмүрү бар. Рух менен бириккен бир коомду жыйын деп айтабыз. Кудайдын өмүрү, сүйүүсү ыйык рухтун күчү менен бириккен биримдикке чакырылган коом. Бул өтө жакшы айтылган сөздөр. Мына так ошол коомдун ичинде мен бар экендигим бул өтө чоң керемет. Анткени бул дүйнөдө гана эмес, түбөлүк бейишке чейин, түбөлүк бейиште дагы чогуу болобуз. 1-Жахан 4-бөлүм 16-аят. 4-бөлүм 16-аят. Бардыгыбыз чогуу окуйлу. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. Сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Окшош сөздөр кайрадан кайталанып айтылат. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. God is love. Кудай сүйүү. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын сүйүү экендигин бизге далилдейт. Андай сөздөр өтө көп санда. Кудайдын сүйүүсү. Love letter. Же болбосо сүйүү бул Кудайдын бизге болгон сүйүү каты деп айтсак болот. Кудайда сүйүү көп деген сөз эмес, Кудай өзү сүйүү. Сүйүү бар жерде өмүр бар. Сүйүү бар жерде Кудай өзү бар. Ал адамдык сүйүүгө салыштырууга мүмкүн эмес. 1-Петр 1-бөлүм 22-аятта чындыкка, тил алчаактык менен жаныңар тазаланып, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Кудайдын ырайымын таанып билип, тил алчаактык менен жаны тазартылган адамдар эми бири-бирин чын жүрөктөн сүйүшү керек. Шартсыз сүйүү менен. Азыркы адамдар кандай? Тиги адам мени жакшы көрсө, мен да аны жакшы көрөм. Мени бир аз жакшы көрсө, мен да аны бир аз жакшы көрөм. Тиги адамга жакындай турган болсо, мага кандай пайдасы тиет болду экен деп. Ал чыныгы сүйүү эмес. Жалган аралашкан сүйүү деп айтсак болот ал сүйүүнү. Машаяктын сүйүүсү жалган жок сүйүү. Эч бир шарты жок сүйүү. Тигил адам алсыз болсо дагы, мага эч бир пайдасын алып келбесе дагы, чын жүрөктөн сүйгүлө.
Кээ бир адамдар бири-бирин сүйөт дагы анан бат эле сүйүүсү муздап калат. Чын жүрөктөн сүйөт дагы анан эми музга айланып калгандай муздап калат. Ал жеткилең эмес, бекем эмес сүйүү. Анткени Кудай өзү сүйүү болгондуктан. Кудай сүйүү, сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Улам бул сөздөрдү окуп көрүңүздөрчү. Үйгө барганда да кайталап окуп көрүңүздөр. Кудайдын сүйүүсү менин ичимде жеткилең болот. Эфестиктерге 3-бөлүмдү чогуу ачалы. Эфестиктерге жазылган кат 3-бөлүм 18-аят. 18-19 аяттарды мен окуп берейин. Ошондой эле сүйүүгө тамырлашсын жана негизделишсин. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүн таанып билишсин. Буга чейин мен айтып кеткендей, жалгыз адам Кудайдын сүйүүсүн таанып биле албайт. Мени куткарып алган сүйүүсүн түшүнүшүм мүмкүн, бирок ал дагы да болсо жеткилең сүйүү эмес. Сүйүү жашоодо тажрыйба аркылуу акырындан жеткилең болот. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүн таанып билишсин. Сүйүүсүн таанып билгиле дейт. Бирок бардык ыйыктар менен бирге эмне үчүн анткени адам өзүнүн жалгыз ою менен, билими менен таанып биле албайт. Океандан терең, океандан дагы, деңиздин суусунан дагы терең Кудайдын сүйүүсү деп кичинекей балдар ырдашат. Асмандан дагы чоң, асмандан дагы бийик, океандан дагы терең Кудайдын сүйүү. Так ошол сүйүү менен Кудай мени сүйөт. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги кандай экендигин, узундугу кандай экендигин таанып билишсин. Кудайдын алдына барганда биз дагы аны жеткилең түрдө сүйө алабыз. Сүйүүнүн кеңдиги, узундугу, тереңдиги, бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп. Сүйүүнүн кеңдигин кантип айтсак болот, түшүндүрсөк болот. Асманды дагы албайлы, сууларды дагы албайлы, анын суулардын бардыгын кагаз деп алалы. Асманды болсо жазуучу бир карандаш деп айталы дагы, анан Кудайдын сүйүүсүн мындай деп сүрөттөп баштаган күндө дагы сүрөттөп бүтөй албайбыз. Кудайдын сүйүүсүн биз кантип сүрөттөй алабыз? Дүйнөдөгү бардык адамдарды сүйө ала турган Кудайдын улуу керемет сүйүүсү. Тереңдиги менен бийиктиги.
Кайсыл убакытка чейин болот ал Кудайдын сүйүүсү? Түбөлүк Жакан 13-бөлүм 1-аятта Ыйса бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү деп айтылат. Аягына чейин сүйдү. 12 шакирт алардын ичинен Ыйса Машаякты акырына чейин кабыл албаган Жүйүт, бирок аны дагы Жүйүт Искариотту дагы Кудай Теңир аягына чейин сүйдү. Ыйса эч качан бир дагы жолу аларга болгон сезимин айтып түшүндүргөн эмес. Аягына чейин бардыгын сүйдү. Жүйүт Искариотту дагы аягына чейин сүйдү, бирок ал аягына чейин адан баш тартты. Кудайдын сүйүүсүнө чек жок. Бардык нерсе токтойт. Бирок бир гана сүйүү эч качан токтобойт. Бийиктиги. Кудайдын сүйүүсүнүн бийиктиги кандай? Тиги асмандагы бийик жылдыздардан баштап, андан дагы бийик Кудайдын керемет сүйүүсү, тереңдиги, деңиз тозоктун түпкүрүнө чейин бара турган, күнөөкөрдү куткарып ала турган Кудайдын сүйүүсүнүн тереңдиги. Ошондуктан биз адамдык ой менен түшүнүүгө мүмкүн эмес. Сөз менен жеткире алгыс Кудайдын айкаш-чыгашта көрсөтүлгөн улуу сүйүүсү. Кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп, акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин деп, Кудайдын толуктугуна толушсун деп. Бардыгы Кудайдыкы менен, Кудайдын сүйүүсү менен, Кудайдын ырайымы менен, Кудайдын мээрими менен, Кудайдын ыйыктыгы менен, Кудайдын даңкы менен, ошолордун бардыгына мен толо турган болсом, ошол ыйык рухка толуу. Кээ бир адамдар тоонун чокусуна барат дагы ошол жерден сыйына баштайт да, анан бир керемет нерсени көрдүм дейт. Ошого жыйынтыгында ал рухка толду. Жок. Тескерисинче жинге толуп келди. Же адамдарды таң калтыра турган нерселер, кереметтер ошол ыйык рухка толдурабы адамды. Рухка толгон адам сөзсүз түрдө кайраттуулук менен жакшы кабарды таркатат. Андан сырткары Кудайдын адамы катары анын мүнөзүнө ээ болот. Жакшы кабар таркаткан адамдарга дагы айтам, биздин окутуучуларга дагы, ыйык жазууну дагы билишибиз керек, албетте. Мисалы үчүн Корунттагы жыйын бир туугандары, алар бардык нерсеге толуп, чет тилдерди дагы сүйлөп, билими ушунчалык көп болгондуктан, жада калса элчи Павылды дагы сындап башташкан. Анын бардыгы маанилүү, бирок алардан дагы маанилүүсү бул Машаяктын мүнөзү биздин ичибизде болуш керек. 1 Корунттуктар 13-бөлүмдө эгерде адамдын жана периштенин тили менен сүйлөсө, бирок анда сүйүү жок болсо, алдыл зың эткен жез, же болбосо шыңгыраган коңгуроо болуп калат. Бардык сырларды билсе дагы, билимге ээ болсо дагы,
тоону жылдыра алса дагы, бирок анда сүйүү жок болсо, анда ал эч ким эмес болуп калат. Адамдык сүйүү бул эч качан адамдарды жеткилең кыла албайт. Чыныгы Кудайдын сүйүүсү эмне экендиги жөнүндө 1 Корунтуктар 13-бөлүм 4-аяттан 7-аятка чейин түшүндүрүлөт. Үйгө барганда сөзсүз түрдө ошол аяттарды окуп көрүңүздөр. Мына ошол сүйүү биздин ичибизде толукталып, Кудайдын бардык нерсесине толуп, ошол биздин жашообуздун негизги максаты болуп саналышы керек. Ошондо гана адам чыныгы бактылуу жашоо менен жашай алат. Сүйүү жок жерде өлүм бар. Сүйүү жок жерде өкүнүч бар, коркунуч бар. Сүйүү бар жерде бакыт бар. Сүйүү бар жерде күнөө болбойт. Кудайдын сүйүүсүнө толгондугубуз үчүн качан ошол коомдун ичинде, Теңирдин ичинде мен болгондо гана Кудайдын жеткилең сүйүүсү менин ичимде да болот. Адамдардын алсыз, кемчиликсиз жашоосун көрбөгүлө мен силерден суранарым. Кудай эч качан биздин кемчилик жашообузду караган жок да. Азыркы учурдагы президенттикке талапкерлерди карагылачы, бири-бирине чаң чабат. Мен дагы эртең менен турганда, кечирип коюңуздар, кечинде кийип жата турган кийимимди чечип, эртең менен башка кийимге которуш үчүн өзүмдүн кабинетиме кирем. Кабинетке киргенде болсо, күн чакчайып тийип турат. Күн жарык келгенде ошол чаңдардын бардыгы көзгө жакшы көрүнөт. Анан эшикти, айнекти ачып алып, бардыгын силкип мынтип силкисең, чаңдардын бардыгы чыгат. Андан кийин гана кийимимди кием. Силкпесең, адамдардын бардыгында эле чаң бар. Бири-бирибизди силкип көрөлүбү? Кудай биздин күнөөлөрүбүздү, кемчиликсиз, алсыз нерселерибиздин бардыгын силкип сала турган болсо, анда бир дагы адам калбай калмак. Адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган, аны ким биле алат? Мен Теңир ар бир адамдын өзүнүн кылган иштерине жараша, жемишине жараша тиешесин берем. Анын жүрөктөрүнө чейин кирип, ички дүйнөсүн сынап турам. Адамдардын ички жүрөгүн бардыгын таанып билип көрө турган болсо, анда биз кантип Кудайдын асында кайраттуулук менен келе алат элек. Ошондуктан биз күнөөлөрүбүз кечирилген күндө дагы азыркы учурда өзүбүздү өзүбүз көтөрбөйлү, текеберденбейли, башка адамдарды сындабайлы. Өзү Кудайдын асында ким экендигин биринчи жакшы түшүнсүн. Алсыз экендигин түшүнгөндө ал эч качан текебердене албайт. Элчи Павыл күнөөкөрлөрдүн ичинен күнөөкөр катары куткарылууга ээ болгон, бирок жаңы келишимде эң улуу элчи болуп саналат. Жаңы келишимдин жарымынан көбүн 14 китепти жазган. 1 Корунтуктар 15-бөлүмдө Кудайдын ырайымы менен мен азыр ким болсом, ошолмун. Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды. Ошол күнөөкөрлөрдүн биринчиси менмин. Ыйыктардын эң кичинесимин. Элчи Павылга окшогон адам барбы?
бейишке барып келген адам элчи Павыл. Ошол күндө дагы ал текеберден өзүн көтөрдү беле? Жок. Тескерисинче өзүн кемсинтип, мен азыр ким болсом, бунун баардыгы Кудайдын ырайымы менен болду. Бирок азыркы учурда адамдар эмне кылат? Кичине бир жакшы сөз билип калса эле өзүн өзү көтөрүп текеберденип кетет. Андай болбоңуздар, анткени ал адамдарды Кудай жек көрөт. Дан эгиндери бышкан сайын башын ылдый ийип турат. Биз текебердене турган, же болбосо өзүбүздү көтөрө турган бир нерсебиз барбы? Күзгү мезгилде карап көрө турган болсок, күрүч болобу же болбосо башка дандардын баары эңкейип башын ийишет. Эмне үчүн? Бышкандыктан. Кудай сизге рахмат деп. Андан кийин самандар болсо тескерисинче үйдө көздөй өчөт. Мен үйдө мурун попугайды бактым эле. Попугайлар кандай тамак менен тамактанышат? Самандар, же болбосо жана жараксыз чөптөр менен. Ошолордун баарын кесип алып, андан кийин берсең жакшы жешет. Иса Машаяк эмне деп айтты эле? Ошол саманды биринчиден оруп алып туруп, андан кийин отко ыргыткыла деп. Исага окшош жашоо менен жашаган сайын биз ошончолук жоош, момун болушубуз керекпиз. Эч качан бирөөнү сындабагыла, бирөөгө каршы сөз айтпагыла. Бирөөгө сөз айткандан мурун өзүңөрдү текшерип көргүлө. Мен эмне үчүн мындай сөздөрдү айтып жатам? Мага дагы бул сөздөрдү айтканым жакпайт, бирок адамдар эмне үчүн мындайча айтышат мен билбейм. Тиги адам мындай экен, тигиндей экен деп аны сындап бүтүп калат. Өзү андан дагы жакшыбы? Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги, узундугу, тереңдиги, бийиктиги эмне экенин түшүнүшсүн. Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам деп элчи Павыл кайрылып айтат. Качан ошондой болгон күндө гана колуңуздарды мындай карап көрүңүздөрчү. Колуңуздар, манжаларыңыздарды жайып көрсөңүздөр, колдоруңуз, манжаларыңыз сулуу бекен. Менин башка жерим билбейм, бирок менин манжаларым өтө сулуу, өзүмө жагат. Мына бул аты жок чыпалак, аты жок. Бардыгы узундугу менен бири-бири менен айырмаланышат. Мынтип карап көрсөңүздөр эми, бириктирип. Азыр бирөө узун, бирөө кыскабы же баары бирдей болуп калдыбы? Ачып көрүңүздөрчү эми. Кайра бириктирип көргүлө. Бирдейби же айырмасы барбы? Акылдуу адам, акылсыз адам. Бардыгыбыз бирге турган болсок, бирдей эле болуп калабыз. Манжалар бириккенде бир иштерди аткарат. Манжалар өз алдынча бөлүнүп башка жакта жүрсө эмне болуп калмак эле? Көптөгөн адамдар биригишип бир денени түзүшөт. Кандай адам болсо, жакшы адам, жаман адам, бардыгы теңирдин ичинде бириккенде бардыгы бирдей болуп калышат. Узун манжалар гана чогулгула, же кичинекей чыпалактар гана чогулгула. Кичинекей чыпалактын бардыгы чогула ала турган болсо, анда эмне кыла алышат алар өз алдынча? Кудай бардыгыбызды бирдей сүйөт. Ошол нерсени түшүнүшүбүз керекпиз. Көйгөйлөр болсо дагы ал өтө деле чоң көйгөй болуп саналбайт. Анткени Кудай бардыгыбызды бирдей биримдикке чакырат. Биримдикте болуубузду каалайт.
Колостуктарга экинчи бөлүмдү чогуу ачабыз. Эфестиктерге, Филиппиликтерге, андан кийин Колостуктарга экинчи бөлүм чогуу ачабыз. Экинчи бөлүм 9-10 аяттар. Анткени Машаякта Кудайдын табияты толугу менен жашайт. Анын ичинде силер да толуктукка ээсиңер. Ал бардык башчылыктын жана бийликтин башчысы. Анын ичинде, Машаяктын ичинде Кудайдын табияты толугу менен жашайт. Машаяктын ичинде Жакан 1-бөлүм 14-аятта жазылгандай, сөз адам болуп биз менен жашап турду эле. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Кудайдын ырайымдуулугу, чындыгы бардыгы Ыйса Машаякта толгон эле. Ыйсанын ичинде силер дагы, анын ичинде силер да толуктукка ээсиңер. Ыйсанын сүйүүсү, Ыйсанын жашоосу, өмүрү, анын мүнөзү, анын табияты эми бизде. Анын ичинде болгондугубуз үчүн биз дагы толуктукка ээ болобуз. Алдын ала боло турган нерсени көрсөткөн. Айкаш-чыгачка кадалганга кадалган Ыйса Машаяк ал күнөөлөрүбүз кечирилген ишти аткарды. Бирок ошолордун бардыгы биздин жашоодо биз ишенгенде ошол нерсе аткарыла тургандыгын айтат. Ал бардык башчылыктын жана бийликтин башчысы. Ыйса Машаяк биздин жыйындын дагы башчысы. Дененин ичинде дагы биздин башыбыздан берилген бардык керектелүүчү нерселер бүт дененин мүчөлөрүнө, бардык нерв клеткалары менен жеткирилген нерселер. Ошондо гана денебиз күчкө толот. Бир эле муштумда күч жок. Бул муштумду кесип ала турган болсок, анда өз алдынча күч болушу керек эле, бирок колдон бөлүнүп калгандан анда эч кандай күч жок болот. Биз дагы мүчө болуп туруп, качан бир денеде бириккенде гана Кудайдын керемет иштери биз аркылуу аткарылат. Эң кызыгы, биздин жыйында көптөгөн жылдар бою жакшы кабар айтып келишип, сөз айтып келип, анан кийин башка бирөөлөр биздин пастор аябай жакшы сөз айтат экенсиз деп мактоолорду айтканда, мен жалгыз деле аткара ала турбаймынбы? Куйрук болгонго караганда башчы болгонум жакшы го деп. Эмне экенин билесиздерби? Анткени жыйын ичинде жүргөндө ал өзүн куйрук катары элестетет. Мисалы үчүн жаныбарлардын куйругу айлантканда жаман ыплас нерселерге тийип калышы мүмкүн. Өзү бүт кызматты кылат дагы, мактоолор башка адамга кетип калганын көрөт дагы, аны бир аз мактап койгондон кийин, мына эми мен дагы өз алдымча аткара алат экенмин деп. Кечирип коюңуздар, бирок адам өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Жыйындан кетип калган адамдар дагы кездешет бизде. Бутак сабакта болгондо гана ал жемиш
жемиш алып келе алат. Өз алдынча адам бир нерсе аткара алабы? Мен жалгыз эч нерсе кыла албаймын, бирок биз чогуу аткара алабыз. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта. Анткени биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан биздин бардык сураган нерселерибизди, ойлогон нерселерибизди аткара турган Кудай бар. Башынан баштап эле жалгыз бөлүнүп кеткен адамдын эч кандай жакшы нерсеси аткарылбайт. Адамдык билим, адамдык ой, адамдык план менен болушу мүмкүн Бабыл мунарасын тургузгандай. Бирок бир күнү сөз түрдө Кудай талкалап салгандай ал убакыт дагы адамга келет. Чынында куткарылган адам болсо, ал жыйындан кетип калуусу болбойт. Ыйык рухтун жетеги менен бардык нерсе аткарылат. Ал эми ал адам жыйына кетип кала турган болсо, ыйык рух ал аркылуу кантип ишин аткармак эле? Кудайдын толуктугу биздин ичибизде да аткарылышын ал каалайт. Кандайча биз ошол толуктукка ээ боло алабыз? Теңирдин ичинде болгондо, Кудай иштеген жыйындын ичинде болгонубузда, Кудайдын бизге болгон ырайымына, толуктугуна ээ болгондо гана биздин ишенимибиз өсөт, биз коргоого ээ болобуз, руханий жашоодо керектелүүчү нерселерге ээ болобуз. 1-Петр 2-бөлүм 2-аят. 1-Петр 2-бөлүм 2-аят. 1-Петр 2-бөлүм 2-аят. Жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. Жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Жаңы төрөлгөн балдар эмнени издешет? Тамеки издейби? Же даамдуу тамакты издейби? Жок. Энесинин эмчегин гана издейт, сүтүн гана издейт. Жаныбарлар дагы төрөлөрү менен, туулары менен алар энесинин эмчегин издейт. Апасынын кучагына келгенде элестетип көрсөңүздөр, энесинин эмчеги артында боло турган болсо, анда кандай болуп калат эле? Апасы баласын кучагына алганда так сүт эме тургандай кылып, ошол так жерге жайгаштырылган. Качан ал энесинин сүтү менен тамактанганда гана ал өсөт, чоңойот. Эненин кучагы эмне? Бизге берүүчү сүт бул пастырда экен. Пастырда эмес. Жыйын бул эненин кучагы болуп саналат. Жыйындын ичинде болгонубузда ыйык рухтун жетеги менен рухий таза сүт бул Кудайдын сөзүн билдирет. Албетте, бул таза сөз бизге жетиш үчүн Кудайдын кызматчылары колдонулат. Бирок Кудайдын сөзүн кабыл алышыбыз үчүн жыйында болушубуз керекпиз. Сөздү угуп, үйрөнүп, окуп, жаттап, рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. Куткарылууга жеткиле деген бул биздин жаныбыздын куткарылышы эмес, руханий жашоодогу
жашоонун куткарылышы, биздин өзгөрүүлөрүбүз ошол нерсе жөнүндө айтылат. Машаякка окшош жашоо менен жашаганыбыз, адан үлгү алып жашаганыбыз. Филиппиликтер 2-бөлүм 12-аятта куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзүгө ашыргыла. Бул куткарылган адамдардын руханий жашоосу кандайча жетишкендиктерге жетиши керек, өзгөрүүлөргө ээ болушу керек, ошол жөнүндө айтылат. Жаныбарлар, өсүмдүктөр кандайча өз жемиштерин алып келет. Өсүмдүктөр эле жөн эле өсүп тура бербейт, ал дагы өз убактысы келгенде жемишин алып келет. Биз дагы Кудайдын жыйынын ичинде болгондо, руханий нерселерге ээ болуп туруп, сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн жемиштерибизди алып келишибиз керек. Өзүбүздүн жаныбызды Кудайдын сөзү менен камсыздап, жыйынды качан биз эне катары сүйө турган болсок, ошондо гана атабыз болгон Кудайга биз кызмат кыла алабыз. Жыйындын ичинде руханий бардык нерселерге камсыздап, коргоого ээ болуп жашаганда гана биздин Кудайыбызга атабыз катары кызмат өтөп жашай алабыз. Ошол жыйында бардыгыбыз бир чогуу болушубуз керек. Бул жыйындан, же болбосо бир куткарылган адамдардын коомунан алыстап, адам эч качан өз алдынча бир нерсеге жетише албайт. Жакан 10-бөлүм 16-аятта бир короо кой, бир койчу болот. Короо бул эмнени билдирет? Кудайдын жыйынын билдирет. Ошол Кудай өзү кайтарган короодогу койлордун ичинде мен дагы болушум керекмин. Жаныбарлардын дүйнөсү программасын карасаңыздар, мен программалардын ичинен эң жакшы көргөнүм эмне билесиздерби? Мен сиздерге айтып бергем. Жаныбарлар дүйнөсү. Эмне үчүн? Анткени ал жаныбарлар бардыгы Кудай жаратып койгон. Мисалы үчүн ошол жаныбарлар дүйнөсүндөгү программаны карап көрүп отурганда, бир жапан букалар бар, алар далсыз жаныбардын ичинен жаңы эле туулган кичинекей жаныбарлар да бар. Алар туулгандан кийин 5 мүнөт өткөндөн кийин апасын ээрчип жөнөй баштайт. Жапан букаларды дайыма арстан, жолбоштор курчап турат, анткени алардын тамагы дайыма аларга. Эгерде ошол жапан букалар дайыма биримдикте бири-биринен алыстабай, жаңы туулган балдарын да карап көрүп турган болсо, анда жолбоштор, арстандар дагы жырткыч жаныбарлар аларга жакындай алышпайт. Анткени букалардын мүйүздөрү да болгондуктан, мүйүз менен сүзүп койсо, алар дагы өлүп калышы мүмкүн. Жаңы эле туулган ошол букалар дагы алардын ичинде боло турган болсо, тирүү калышат. Ошол бир короодогу болгон букалар болобу, же болбосо бир чогуу болгондордон алыстап кете турган болсо, бат эле жырткычтардын тамагы болуп калат, жеми болуп калат. Чоң көлөмдүү букалар дагы жырткыч жаныбарлар бир жеп тиштеп салса, алардын жеми болуп калат. Ошондуктан алар дайыма бир болушу керек. Шайтан дагы куткарылган адамдардын айланасында турат. Ким
Ошол коомдон ажырап кеткен, бөлүнүп калган адамды бат эле шайтан аңдып карап турат. Анда ал адам жырткычтын жеми болуп отургандыгын дагы түшүнүшү керек. 22 Забурду карасак, Забур 22 бөлүм 1-2 аяттар. 22 Забур 1 аят. Теңир менин кайтаруучум, мен эч нерсеге муктаж болбойм. 2 аят. Ал мени оттуу жайытка жаят, жана жай аккан суу боюна алып барат. Жайытка жаят дегени ал мени кайтарганы, мени коргогону, жай аккан суу боюна алып барат. 3 аят. Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат. Күн сайын менин жаныма күч кубат берет. Чындык жолуна салат. Чындык жолго мени үндөйт. 4 аятты да окуп коелу. Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм да жамандыктан коркпойм. Анткени сен мени мененсиң. Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат. Кээ бир учурда караңгы бир өрөөндөрдө бара турган учурлар дагы болот. Анда дагы коркпойбуз. Эмне үчүн? Анткени Кудай мени менен. Бийлик таягы эмне? Койчулардын, кайтаруучулардын дагы бир ушундай таягы бар. Анын эң аягында болсо бийлик таягы жана койчу таягы экөө болот экен, эки түрлүү. Мисалы үчүн койлор сууга түшүп кетсе, агып баратса, же болбосо бир яманын ичине түшүп кете турган болсо, аны мынтип тартып ала турган. Же болбосо өтө бат кетип бараткан, чуркап бараткан койлорду акырын жайрактан бас деп, же болбосо артта калып калган койлорду батыраак бас деп жетектеш үчүн ошол таяктар керектелет. Бул өтө жакшы жазылган сөздөр. Биз өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөк дагы Кудай биз менен чогуу. Өлүм көлөкөсүнөн өткөндөн кийин бизди түбөлүк бейиш күтүп турат. Эми түбөлүккө ал биз менен чогуу болот. Бизди коргойт, бизди жетектейт, бизге жардамын берет. Качан гана биз бир короонун ичинде болгондо гана. Кудайдын астына келгенге чейин биз эч качан ошол коомдон эч качан алыстабашыбыз керекпиз. Анткени ошол коомдун ичинде, жыйында болгондо гана Кудай өз ырайымын бизге мол кылып төгүп берип турат. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биздин жаныбызды куткарып алып, өз сөзүңүз менен бизди күн сайын жаныбызга күч берип, жаңылап, өз сөзүңүз менен, ырайыңыз менен бизди жетектеп, күн сайын жаңы жашоого үндөп, руханий, керек муктаж нерселерге дайыма бизди толуктап бергениңиз үчүн, сиздин балдарыңыз катары күн сайын жаңыланып жашоого жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Сиз иштеп, өз иштериңизди аткарган жыйындын ичинде дайыма чогуу болуп, сиздин коргооңузга, мол ырайымыңызга ээ болуп жашай тургандай кылып, сиздин алдыңызга келген күнгө чейин жардамыңызга ээ болуп жашай тургандай кылып жардам берип, биздин арабыздан бир дагы адам адашпагандай болсун. Кайрадан бул убаракерчилик жок болуп кетчү дүйнөгө өз оюбузду алдырбастан, бир гана сиздин даңкыңыз үчүн жашай тургандай кылып, бардыгыбызга жардам берип бизди бекемдеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.